Урматтуу мугалимдер, тарбиячылар, ардактуу ага эжейлер, өлкөнүн эртеңки келечегине, түбөлүктүүлүгүнө кам көрүү, өлкө жетекчилигинен тарта ар бир ата энеге чейин жүктөлгөн бул ыйык милдет. Ошентсе да эртеңки келечегибиз болгон балдарыбызга кам көрүүдө мынакей сиздердин мектеп мугалимдери менен бала бакча тарбиячыларынын орду өзгөчө экенин баса белгилегим келет. Бекеринен мугалимдик, тарбиячылык кесип жер жүзүндөгү эң улуу кесип катары сыпатталбаса керек. Чындыгында эле биздин жашообуздагы жетишкендиктердин бардыгы мугалим менен тарбиячынын талыкпаган эмгегинин үзүрү экенин эч ким тана албайт. Бүгүн биз ошол мугалимдерибиз менен тарбиячыларыбыздын эмгегин татыктуу баалоо, билим берүү процессинин сапатын жакшыртууга багытталган кадр саясатын ишке ашыруу үчүн алдыңкы педагогикалык идеяларды жайылтуу, заманбап билим берүү технологияларын жана методикаларын пайдалануу боюнча натыйжалуу практикага ээ болгон таланттуу, чыгармачыл педагогдорду аныктоо максатында өткөрүлгөн жылдын мыкты мугалими, жылдын мыкты тарбиячысы сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктарды тапшыруу иш чарасында турабыз. Мен сиздерге жана сиздердин бардык кесиптештериңиздерге баа жеткизген эмгеги үчүн таазим кылам, ыраазычылык билдирем. Ошондуктан эң алды өмүрүн балдардын туура тарбия, терең билим алуусуна арнаган, келечекке жол чапкан мугалим, тарбиячы деген улуу атты алып жүргөн сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктап кетейин. Бар болуңуздар. Урматтуу мекендештер, Кыргызстандын жалпы эле көп этностуу элдерибиздин тагдыры мектептеги билим берүүнүн абалы менен тыгыз байланыштуу экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошондой эле кайсы заман болбосун тандаган мугалимдик, тарбиячылык кесибин жандай сүйгөн татыктуу адистер мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө чечүүчү ролду ойноору, коомдун алдыга жылышына чоң таасир тийгизери белгилүү. Мындан сырткары бүгүнкү күндө мугалимдин ролу жогорулап, ага жасалган мамиле да барган сайын өзгөрүп жатканына күбө болуудабыз. Жерлерде балдар үчүн мектеп же бала бакча тандабай, мугалим, тарбиячысы кандай экен деп сураштырып, окутуучу, тарбиячы тандаган ата энелердин саны барган сайын артып баратат. Муну жакшы билип атабыз баарыбыз. Ушундан улам жалпы мамлекеттик саясаттын негизги катары мектептик билим берүү эл аралык талаптарга ыңгайлаштыруу милдети коюлган бизге. Бул багыттагы алтын казык программасы тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө атаандашууга, жөндөмдүү болууга тарбиялай турган, ага жараша билим бере турган программа катары кабыл алынган. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай, класс жетишсиздигин жоюу максатында мектептер, бала бакчалар, кошумча корпустар курулууда. Муну менен катар эле окуу методикалык базаны, бардык окуу китептерин, стандарттардагы толугу менен жаңылоого даярдыктар көрүлүүдө. Шартка жараша кыска мөөнөттүү бала бакчалардагы уюштурулууда. Учурда билим менен маданияты боюна терең сиңип, аларды кийинки муунга жайылтууга жан үрөгөн, мындай бийик сапаттары менен интеллигент инсан катары башкалардан айырмаланып турган мугалимдер менен тарбиячыларга ар тараптан колдоо көрсөтүү менен көңүл буруп жатабыз. Мыкты мугалим, мыкты тарбиячы сынактары мурдатан эле жарыяланып келе жаткан болсо дагы, өлкөдө таланттуу педагогдорду колдоо жана сыйлоо, алардын билим берүүнү өнүктүрүүгө кошкон салымы татыктуу бааланыш үчүн мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү максатында мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлери үчүн ар жылдык республикалык конкурс өткөрүү жөнүндө атайын жарлык кабыл алынган эле. Буюрса, бул жарлыктын негизиндеги мамлекеттик камкордук жыл сайын уланат. Ушул жерден жакында эле болуп өткөн кейиштүү бир окуяга токтоло кетким келип турат. Бир окуучунун апасы мектеп мугалимин баламды урушасың деп тилдеген жагдайды көрүп, абдан капа болдум. Сабак маалын 45 мүнөттүк сабак учурунда ата эне түгүл, ошол мектептин директору эле эмес, керек болсо министр дагы барып, ошол сабакты токтотууга укугу жок. Ал эми жогорудагы жосунсуз жорукта 45 мүнөт сабак токтогон аз келгенсип, мугалим деген улук аттын кадыр баркын тебеленип, ошол жерде мугалим болом деген канча окуучунун шагы сынганы уже көрүнүп турат да. Мындай түркөйлүккө мектепте да, бала бакчада да керек болсо коомчулуктун кайсыл жеринде болбосун жол бербешибиз керек. Биз мугалим менен тарбиячыны ушундай салтанаттуу иш чараларда эле эмес, иш жүзүндө коргоп, колдоп, көтөрүп алышыбыз керек.
тамга таанытып, көзүбүздү ачып, ушул деңгээлге жеткирген мугалимдерибиз менен тарбиячыларыбыз бир эле мектеп менен бала бакчаларда эмес, кайсы жерде болбосун, бийик сый урматка татыктуу болушун камсыз кылыш бул мамлекеттин милдети. Урматтуу билим берүүнүн кызматкерлери, урматтуу ага эжейлер, сиздер боорукердикти акылмандык менен айкалыштырып, тазалык менен адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтүү менен балдарыбызга мээрим төгүп, татыктуу тарбия, терең билип берип келе жатасыздар. Ошондуктан сиздердин колуңуздарда өлкөнүн тагдыры, анын келечеги турат. Сиздердин ак эмгегиңиздер эч качан эч нерсеге алмашкыс. Урматтуу жыл мыктылары, силерди бүгүнкү сыйлыкка жеткирген терең билимиңер менен бай тажрыйбаңар ошол мектептерде же ошол бала бакчаларда эле калып калбаш керек. Башка мугалимдер, тарбиячылар менен педагогикалык чеберчилигиңиздерди бөлүшүңүздөр. Министрлик уюштуруп берсе, бир нече жолу окутуу семинарларды өткөрүңүздөр. Элибизде акыл оошот, ырыс жугушат деп айтылгандай жакшы кептей, сиздердин билимиңиздер башкаларга дагы жуксун. Анда эмесе Кыргызстандын келечегин, жаш муундарын окутуп тарбиялап жаткан ак эмгегиңиздерди чыгармачылык ийгиликтер коштосун. Сыйлыгыңыздар менен дагы бир жолу куттуктайм, бар болуңуздар.